Бейиш нуру. Аллахқа жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы согушкандар тууралуу уктуңуз беле? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында Меккени басып алам деген Абраха сыяктуу дагы бир байкуштар тууралуу айтып жатат окшойт деп ойлобоңуз. Же болбосо динге каршы чыккан бир капыр окшойт деп да ойлобоңуз. Аллахка жана пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам каршы согушкандар биздин өлкөбүздө да бар. Балким ал сизсиз. Же мен болуп калышым да мүмкүн. Булар кимдер өзү? Келиңиздер карап көрөлү. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 278-279 аяттарында мындай дейт. О ыйман келтиргендер, Аллахтан корккула. Эгер момун болсоңор, сүткорлуктан калган мал дүйнөнү таштагыла, албагыла. Эгер андай кылбасаңар, Аллахка жана анын элчисине согуш ачкан болосуңар. Сүткордук. Бул пайызга акча берүү же алуу. Азыркы тил менен айтканда кредит же процентке акча алуу же берүү. Бул тууралуу көптөгөн эскертме аят жана хадистер бар. Сүткорлук кылгандар кыямат күнү мүрзөлөрүнөн жин тийген киши сыяктуу турушат. Ага алардын чындыгында соода сүткорлукка окшош дегени себеп. Алла сооданы адал, бирок сүткордукту арам кылды. Кимегесинен насаат, сөз, Куран келген кезде өздөрүн тыйышса, мурункулары кечирилет. Иши Аллахка таандык. Кимде-ким сүткорлукка кайтса, алар тозок ээлери болушат. Алар анда түбөлүк калышат. Курандын бул аяттарында пайыздын тагырагы сүткорлуктун арам экени ачык айтылып, Аллах Таала андан бизди тыйып жатат. Кээде Аллах тыйган нерселердин акылмандыгын билбей туруп, өз башыбызча жыйынтык чыгарганга аракет кылабыз. Аллах Таала жөн эле бир нерсени адал же арам деп буйруп койбойт. Бизге эмне пайда, эмне зыян экенин баарын билген үчүн, соңунда пайдалуу болсо адал, зыяндуу болсо арам деп так кесе айтат. Арам деп ачык айттуу демек арам. Арам болгондон кийин андан качуу керек. Арам деп тыюу салынган нерсе бул динибизде күнөө. Аны жасаган адам албетте күнөөкөр болот. Аятка көңүл бурсак, Куранда бир да күнөө үчүн Аллахка жана анын элчисине согуш ачты деген сөз колдонулган эмес. Бул сөз бир гана ушул пайыз жегендер үчүн гана колдонулган. Демек, пайыз жеген, пайызга акча берген адам Аллахка жана анын элчисине ачык согуш жарыялаган болот. Эми Аллахка жана анын пайгамбарына согуш ачкан адам бул дүйнөдө да, акыретте да канчалык кыйналаарын элестетип көрүңүз. Пайыздын арам күнөө экендиги тууралуу дагы көптөгөн хадистер да бар. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт. Адамды жок кылуучу, балекетке учуратуучу 7 нерседен сактангыла. Алар Аллахка ширк келтирүү, сыйкырчылык, бейгүнөө адам өлтүрүү, жетимдин малын жеш, сүткордук, согушта душмандан качуу жана намустуу аялдарга жала жабуу. Мына ушул 7 нерсенин тагырагы 7 күнөөнүн ичинде сүткордукта ачык айтылууда. Хадисте бекеринен жок кылуучу, өлтүрүүчү, балекетке учуратуучу деп айтылган эмес. Андыктан пайыз жеген адамдын акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Пайыз жеген дегенде бир гана пайыз берген адам эмес, аны алганда, ага арачылык кылганда баары күнөөкөр болот. Аят менен хадисте баса айтылгандай, пайыз бул арам, күнөө жана ошол эле учурда ыплас нерсе. Пайыз жеген адам алгач Аллахтын каргышына калат. Тапканы рызкысында береке болбойт. Кыямат күнү тирилгенде да соо тирилбестен жин тийген адамдай болуп тирилет. Андан да коркунучтуусу тозокто азап берилет. Албетте зыяны ушул эле деп ойлобоңуз. Пайыздын адамзат жашоосунда зыяны ого эле көп. Маселен, коомдун, анын ичинен үй бүлөлөрдүн бузулушуна алып келет. Үй бүлөдөгү наристелердин көз жашын агызат, тагдырын талкалайт, адамдын жүрөгүн таш боор кылат,
мээримдүүлүк, кайрымдуулук жоголот. Коомдо түрдүү адепсиздикке, абийирсиздикке жол ачат. Адамдардын бири-бирине болгон ишенимин жоготот. Жумушсуздуктун көбөйүүсүнө себеп болот. Мээнет кылбай туруп жеңил оокат тапканга түртөт. Адамды жалкоолукка сүйрөйт. Жалган айтканга үйрөтөт. Түрдүү ыпластыктарды пайда кылат. Коомдо бай, кедей деп бөлүнүүчүлүккө алып келет. Деги эле бир мамлекеттин экономикасынын бүтүндөй түшүп кетүүсүнө же болбосо бүтүндөй жок болуп кетишине алып келе турган бир система. Бир ууч үй бүлөгө бүтүндөй адамзатты кул кылуу системасы. Эң негизгиси, жогоруда айтылгандай, Аллахка жана анын элчисине согуш жарыялаган болот. Аллахка жана анын элчисине согуш ачкан адам Аллахтын ырайымынан куулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатынан кургалат. Акыреттеги азабын айтпаганда деле бул дүйнөдөгү азабы, ушунча зыяндары акыл эси бар адамга түшүнүктүү болсо керек. Рыселе Нур тафсирлеринде мен ток болгондон кийин башкалар ачкачылыктан өлсө өлө берсин. Сен иште, а мен отуруп алып жеймин деген эки система учурдагы башаламандыкты жаратууда деп айтылат. Башкача айтканда, мен ток болгондон кийин башкалар ачкачылыктан өлсө өлө берсин дегени бул зекетти таштоо. Зекет системасынын жоголуусу. Ал эми сен иште, а мен отуруп алып жеймин деген система бул ушул биздин темабыз болгон пайыздын жайылышы. Булар адамзаттын жашоосунун соңу деп айтылат. Демек, зекет менен адамдар арасындагы бир туугандык бекемделет. Ал эми пайызды таштоо менен өнүгүү, жакшы, бактылуу жашоо келет. Жогоруда айткандай, биз адамзат тынч, бактылуу, жакшы жашагыбыз келсе, сүткордукту жок кылып, ордуна өз ара жардамдашууну жайылтышыбыз керек. Антпесек, эки дүйнө башыбызга бале арттырабыз. Жашообуз талкаланат, өмүрүбүз азапка салынат. О, менин бир тууганым, Аллахтын каарына калбайын, пайгамбардын шапаатына ээ болоюн, тозок азабына түшпөйүн, күнөөкөр киши болбоюн десеңиз, анда пайыз дегенден, пайыз алгандан оолак болуңуз. Пайыздын чоң күнөө экенин, акыреттеги азабын, ошондой эле дүйнөдөгү зыяндарын балким ушуга чейин билбеген чыгарсыз. Же билсеңиз да ага кош көңүл карап жаткандырсыз. Аллахтын каары, акыреттин азабы чындыгында коркунучтуу. Эгер буга чейин билбей жүргөн болсоңуз, тообо кылыңыз. Аллах кечиримдүү зат, билбей кылганды кечирет. А эгер билип туруп кайра уланта берсек, анда акыбетибиз оор болот. Аллах билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, тоолорубузду кабыл кылсын. Рыселе Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.